Коштоонунун Ак Булуң айыл өкмөтүнө караштуу Зындан айылынын ардактуу ардагери, коомдук ишмер, агартуучу Жумакан Эсеналиева бул жылы 97 жаштын чайын ичүүдө. Улуу жеңиштин 75 жылдыгын майрамдоо алдында турган каарманыбыз мектепти аяктагандан кийин турмуш куруп 17 жашка эми чыкканда улуу атамекендик согуш башталган. Фашисттерге каршы салгылашууга жолдошун аскерге алып кеткен. Каатчылыкта райондогу башкарма Жумакан апаны трактор айдоого буйрук берип, 2 жыл жер айдаганын төмөндөгүдөй эскерет. 40-жылдын аягында шарт ошондой болуп калып, ата-энем кары болчу, анан окуудан үзгүлтүккө болуп учурап калганда колхозго иштедим. Турмушка чыгып, жолдошумду ошол эле замат армияга алып кетти, согуш чыгып. Анан мени 3 айлык трактордун окуусуна келиндерди завсовет этип алып кетти. 3 ай окуп, анан трактор айдадым. Болгондо дагы Челябинен чыккан ЧТЗны айдадым 2 жылы. Андан кийин анан 2 жыл тракторист болуп иштедим 18-19 жашымда. Оруктагы күжүрмөн эмгекте Жумакан Эсеналиева Зындан айылындагы дыйкан чарбадагы 12 гектарга жакын жерди айдап, фронт жана элдин камы үчүн арпа буудай себилгенин белгиледи. Биз эми 9 айлы болгондон кийин жүз жердин баарын трактор менен айдап, нормабыз 9 гектар болчу. ЧТЗ да чоң трактор, танкирей болгон. Анан бригадачыбыз 12 гектардан айдаган күндөрүбүз болду. Түз салаларда. А тиги тоолордун бетин айдаганда ат токо менен, урзун менен бир жыгар кылып айдачубуз. Ошону колхозчу болуп жүргөндө. Анда картошканы көп айдачу эмес. Буудай менен арпа айдалчу да, тоолуу район болгондон кийин. Эми баягы ат чапкы менен чабат, анан боолук байлайбыз. Анан кийин ат бастырып, эгиндерди барып, тиги фронтко деп жөнөтөт, үйрөнгө сактайт, элге берет абантага. Баягы карлар бар да, карыялар иштейт көбүнчө эле. Бизге жетекчилик кылып, фронтко тамак ашты Кыргызстан даярдабадыбы. Биз ошондо этти да төктүбүз, айылдан тиги май, тоок жыйнап поселке салчубуз фронттогуларга деп. Мен ошондой кыйынчылыктардын баарын чыдап өткөрдүм. Тракторду тез өздөштүрүп, өз ишин тыным жок тагаткарган Жумакан Эсеналиева мектепте да алдыңкы окуучу болчу. Андан көп узабай айылдагы окуучуларга билим берүүгө агартуучу жок. Жетекчилер аны мугалим болууга даярдашкан. Ошентип согуш жылдарында 5 айлык даярдоодон өтүп, эмгек жолун баштап жогорку билим алгандан кийин 46 жыл башталгыч класстарга билим берип келгенин кошумчалады. Согуштун учурунда бизде 10 айлык даярдоо болбодубу? Бизде чокол мугалим жок болуп калып 5 ай эле даярдап туруп анан мугалимге мектепке барып иштетти. Документ болбосо акыркы карат деп анан кийин тиги бетизилүүчүгө экзамен берип ошого өтүп кеттим. 47-жылы бүттүм. Заочный эми 3 жыл заочный бетизилүүчүдөн окусам, андан кийин анан 2 жыл окусам, 47-жылга чейин ошо Призавальскийден окудум да. 1943-жылы 15-августтан тартып мугалим болдум. 44 жыл иштедим, 1986-жылга чейин мугалим болуп иштедим. Өкүнүчтүүсү Жумакан Эсеналиеванын тылдагы күжүрмөн эмгеги тарых бетинде расмий жарыяланбай, оруктун ардагери катары наам берилген эмес. Себеби керектүү материалдардын топтому өз кезегинде өткөрүлбөй, көмүскөдө калып, кийин архивден табылбай калган. Ошентсе да бир кылымга тете жашаган өмүрүндө кажыбас кайраты, күжүрмөн эмгегине ыраазы экенин кадырман белгиледи. Согушка байланыштуу документтерди архивге өткөрбөптүр да таптакырчы. Биздин баягы колхоздо иштеген, боолук байлаган, машак терген, окуучуларды ошо балдарды тарбиялаган иштерим айылдык советте иштеп жүрдүм. Депутат болуп, алдыңкы адамдардын катарындачы. Ошо документтерди өткөрбөгөнүнө өкүнүчтөмүн да аябай. Бизге ошо сталиндик тиги медалга жазса, аны башкарманын өзүнүн аялына, анан өзүнүн келинине жазып коюптур. Алар алды. 2 трактор айдаган киши албай калды. Ошондой бизди кемчиликке учуратты да. Эми алдыңкы мугалим болуп сыйлык алып жүрдүм. 75 жылдык тарыхы бар согуш жылдарындагы тыл үчүн жасаган эмгеги, кайра жаралуу доорундагы коомдук ишмер деген агартуучулугун эске алган облус тургундары Жумакан Эсеналиеваны ардактуу инсан катары таанып билишет. 2015-жылы райондук администрация тарабынан орукта үзүрлүү эмгеги үчүн кадырлуу эмгек каарманы наамы берилген. Жолдошу менен 6 баланы тарбиялап өстүргөн Жумакан Эсеналиева бизге берген маегинин соңунда эч качан согуш болбосун деп тилек кылат. Согуштан кайтыш болуп калды деп жолдошумду угузду. Турмушка чыгууга туура келди. Анан турмушка чыккандан кийин бала бакыралы болдум. Азыр балдарымдын колунда, жашым 97-де. Ардактуу эс алууда жүрөт. Менин каалоо тилегим
дүйнө жүзүндө тынчтыкта болуп, мамлекетке тоголаңдан аман эсен болуп, элибиз тынч болсун. Ошонун катарында биздин айылыбызда тынч болсун. Балдарга каршылыкта согушту Кудай бербесин. Согушта канча адамдар жок болду. Азыр деле боор-эки чыгып аткан эмелер ой кыйынчылык эмес. Кудагы кыйын, аябаган кыйынчылык. Ушундан аман эсен болуп, элибиз тынчтыкта болгонун каалайм мен. Белгилей кетсек, 97 жаштагы Жумакан Эсеналиева 25 небере, 30га жакын чөбөрө жана 1 кыбыранын чоң эне таенеси. Учурда Ак Суу районунун мамлекеттик администрациясы Жумакан Эсеналиева сыяктуу оруктагы күжүрмөн эмгек кылган ардагерлердин тиешелүү документтерин чогултуп, архивге киргизүү жагын сунуштоодо. Гүлжамал Асанкадырова, 1 радио, Ысык Көл облусу.